Карачайлы калапеледен бери Шымал Кавказны күнбатыш жанында жашап келели. Ала турган жерле Теберди, Доммай, Архыз, Махар, Миннитаунын тереси бүтө дүйнөгө белгилеле. Ата бабалары алалладыла. Алалланы кыраллыкларын ойган 1395-1396 жылларда Асхак темир болганды. Асламы кырылганды. Кими жесирликке түшүп шаркка сүрүлгенди. Бир кавымлары тар үзеллеге качып бугунгандыла. Кими мейик аушладан өтүп, кадарларын тау артылада тапкандыла. Бүгүн бүгечеде Карачайлар бири-бирлерине алан деп айталла. Лев Толстой хайт деген заманда Карачайларны кертичиликтерин, жигитликтерин, эмда бек сүйүмлүү халк болганларын эслегенди. Ол шартларын чертип дүйнөгө белгилей эткенди. Карачай халкынын сыфатын курай 19 өмүрүнө улуу орус алими ориенталисти академик Генрих Юлиус Клапрат былай черткенди. Карачайлар Кавказда эң мейик культурасы болгон халкты. Халлерини жумшаклыклары бла, огурлуклары бла да хоншуларын ала көпкө озалла деп бир да арсар болмай айталлыкмы. Боюмну кертилигине шагатлык эткенче башка академикни, орус аскерни генералыны Йоган Бларенбергни айтканда былай болгонду. Баарында тергеп сүзө келсек, Карачайлар улуу цивилизациялар болгон халклардын санына кошуладыла. Арю халлери бла, ашка адетлери бла, ала башкаларны кеслерине ушарга итиндиредиле. Карачай Эресей империяга 1828 жыл Аузгерги октябрь айынын 23-сүндө кошулганды. Ардери 3 күннү алга Хасаука уруш барганды. Бул сермеште Хорлам орус аскерге келгенди. Аңга башчылык эткен генерал Эммануэль болганды. Өлгелле бла жаралла бирге аны коранчы 163 адам болганды. Ола 30 000 саллы Паталпашаны корпусу бла орус аскер сермешкенде коранчыладан кайда Аслам коранчеди. Эресейни империясынын аскер министрине Александр Чернышовга Георгий Эммануэль Карачайны калай алганын өсүнөн 1928 жыл Аузгерги айынын 30-да рапорт жазганды. Анда былай айтылады. Сизни жарыклыгыңыз Шымал Кавказдын фермапиллерин бизни аскерлерибиз алганларынын үсүнөн сизге билдирге ашыгама. Миннитаунун тересинде Эресейге кажа үсүрелген тау халкларын тутуругу Карачай Аллахны болушлугу бла аскерлерибизни батырлыкларынан мени башчылыгымда колго алынганды. Карачайлар бла сермеш быйыл Аузгерги айынын 20-сында эрттеликте саат 7-ден иңирликте саат 7-ге дер барганды. Ашкан бола Эресейни аскерине жаңы мактау келтире эң акыр мейикни алганбыз. Аузгерги айынын 22-синде Карачайнын баш олии Кырым Шаухалланы Ислам халкынын атынан тилеги бла келгенди. Аузгерги айынын 23-синде Ислам бла эмда аны бергесине келген старшинала бла түбегенми. Ала Карачайнын атынан ант этип, мындан ары Эресейни патчахына, императорга, кертичи боллукларына шагатка 4 бий тукумнан аманатла бергендиле. Буулу кыралмаганалы иш бошалганлай, мындан ары Кавказда тынччылык, рахатлык сакланыр үчүн Аузгерги айынын 24-сүндө аскерлерибиз ызларына атланадыла. Аузгерги айынын 29-да биз Ставропольга жетишебиз. Урушка катышкан аскерлердин салларыны, ала калай сермешкеллерини эмда башка болгон ишленүүсүлөрүнөн тыңылы, толу да айтырга оңун болганын улуу сыйга санаймы. Санкт-Петербургда чыккан Северная пчела деген газет ол көзөлөдө Карачайны Эресейге кошулганы байламлы ал бетинде былай жазганды. Бу аламат Хорлам мындан ары бүтөө Кавказда тынчайрыгына улуу ышануу береди. Карачайлан төгерегинде жашаган эмда аланы хорланмазлыкка санаган халкла энди мындан арысында алага да быллай күнкеллигине арсар болмазла. Карачайлар берген сөздөрүнө ээ болгандылы. Шамилни белгили келечилери Сафербей Занабла Сулейман Эфенди Карачайны кеслери жаллы этип, Эресейге кажа сүрелтиргенине бек күрөшкен эселеда салган кыйыллары улуу магана тутмаганды. Мүридизмни байрагы бла келген Мухаммед Аминни оғына келмегенди колунан аланы антларынан тайдырга. Карачайлана Асламы аны жаллы болмаганды. Ол себептен болур эди белгили орус алимни Василий Сысоевни айтканы. Орус патчахка бир кере ант этип, Карачайлар ол антка кертичи болганлай калалы. Ол кертичилик үчүндө Карачайны бүйүң ичеклери бла жерлери алага сауга этилгенди. Карачайлар жаңы жерлерге көчүрүлмөй, эски журтларында калганлары да аны бла байламлады.
1829 жылы тауланы бүтүндө Миңни тауны тинтерге экспедиция куралады. Алимледен sonra да ол экспедицияга Карачайылладан жол усталада кошулгандыла. Ма ол жыл мингенди биринчи кере адам Кавказны чардагына Миңни тауын төппесине. Ол да хачырланы хыйла-хиса болганды. Маннан sonra башлангандыла Карачайны жеринде тинтүү ишле, жолла, калала ишленгенди. 19-чу өмүрүнүн экинчи жарымында Карачайны тарихи башка жорукларга бойсунады. Кавказ урушта бошалады, башка жаңы ауышлы ачылалы. Демеңли эресейни кадары бла Карачай бүтүн байланады, ологай кесини кадарын аны бла биретеди. Биринчи окуу мекемла ишленелли, окуган, билим алган адамларда чыга башлайлы. Карачайланы айнуу жоллары орус эмда Кавказ халкла бирликте баргандыла. Урушланы, революцияланда отларына бирге кире, бири-бирине болуша бирге чыгада келгендиле. Карачай халкынын бай фольклору, көлден чыгармачылыгы, көп түрлүү жашоо болумланы, эртте озуп кеткен ишлени, куру кесини жашоонан кой эсең, хоншуда жашаган халклардын тарихлеринен она саклап, бүгүнкү күнгө дери жеттиргендиле. Уллу хожну, Азнауырны жырларын алып койсак огна, бири-бири бла байламла калай көп жерледе болурга, көп адамларга түберге түшеди. Эсимден кетмейди, белгили черкес алим Калмыков бла Дагыстанны Карачай черкесинде сыйлы алими Секашевни Карачай халкка жүрөк разылыклары. Аланы халкларын эртте унутулган, эслеринде калмаган шартларын кир кондурмай саклай алганы үчүн. Ола Карачайны кең да сак да жүрөгүнү, огурлу эсини чексизлигин, теренлигин дагы да бир кере чертеди. Мабут Кумзатлалла халкны маганасын чыгарган, аны мийиг эткен. Ол жырлада адамлык, асуу, халал деген сөзлө жоктула. Алая ала, жырлага сиңип, алада эрип, адамлык бла, халаллык бла, жандаурлук бла бирге атланалла өмүрлүккө. Ан себепле калай иги аңлашынады белгили орус поэтыны Николай Асеевни былай жазганы. Карачайланы ич намыслары мийикти. Оюмлу сабырлык кайнайды алада. Ала, аламат, бек каты да адамлалла. Тау жайлыклада сүрүүлерин буруннан күтө келген. Көрө да, сүзө да, теңлештире да, эм башуа багалата да билген. Карачайла бек иш көллүү халкланы бириди. Өмүрдөн бери аламалчылык бла күрөшө келгеле, эмда жетишимлери бла кеслерини атларын бүтө Ресей империяга айттыргандылы. 19-чу өмүрүнүн ахырында, 20-чу өмүрүнүн алында сөз үчүн тарихке көрө хар Карачайлага адам башынан 2 ат, 5тен артык туар мал, 30дан атлап эчки бла кой жетишет. Бу көргүзүмлө бүтө Ресейде огна бек мийикке саналганла. Har bir kişi başından 21 mal жетип болганды. Адам башынан алла bir mal bir жерде да болмаганды Карачай бла малкардан башка. Карачай ат, Карачай кой, Карачай айран бүтө дүйнөгө да белгилеле. Кефира, Гыпайран, Ресей империянын халкларына Карачайны саугасыды. Белгили Алим Дьячков Тарасов 1908 жылда кефирнин гыпылары Карачайладан алынганын ачык айткан эди. Эмда алада кефир бла байламлы көп айтуула жүргөнүн черткен эди. Карачай атланы эм чыдамлы болгонлары үчүн Ресей империяны алчы атлы аскерлери казак полкуга Карачай калла атлага минип жүргөндүле. Аны үстүнөн 1913 жылда белгили Алим эмда ветеринар Атаманский былай сагынады. Ол жаныбла Карачай бек уллу магана тутады. Аскер атлабла Кобан эм терк казак полкуларын жалчыта. Har жыл сайын 10.000 ат сатып алынады аладан. 1998-1999 жылларда биринчи кере, андан бери да талай кере куру Карачай атла өрлөй алгандыла Миңни тауны башына. Ола аланы калай чыдамлы болгонларын көргүзөдү. Халкны адетин, сыфатын, халын, тарихин, этнографиясын кыска хабарда толу ачыклап коярга бек кыйынды. Алая халкта айтылуучусуча теңизни татуун аңлар үчүн толу сулла эчерге керектүүлдү. Болса да Улуу Ата журт урушта болгон ишлеге кайтмай боло алмаймы? Улуу Ата журт казабатына ал айларында Кызыл аскерге 15.600 карачайлы жаш кеткенди. Башкача айтсак, har 5-чи Карачайлы. Аладан 9.000 адам кайтмаганды Сермешледе жан бергендиле. Алай демеклик халкны har 8-чи адамы.
Карачайла Брест калада барган сермешледен башлап, Чехияны ара шахары Прагада урушлага дери катыша келгендиле. Багатырланы Харун, Декушланы Магомед, Темрезланы Рамазан урушну көзүүндө бригадаланы командирлери болуп тургандыла. Башка түрлүү айтканда генерал куллуклада болгандыла. Карачайлы аскерчиле эм гырчы, эм жигит командирле болуп тургандыла партизан отрядлада. Айтылган Беларус партизан полкунун башчысы Асайланы Осман эди. Немчал генерал Эрмансторф былай жазган эди аны үстүнөн: Кавказлы Осман бек хилачыды, урушчаны була бек устады. Партизан отрядланы командирлери болуп, уруш эткелени араларында Хаякызланы Кичи Батыр, Каракетланы Үнүс, Бархозланы Аскер, Кепкеланы Курман, баары да Белоруссияда, Өзделланы Дугерби, Украинада, Чочуланы Харун, Словенияда, дагы да башкала болгандыла. Биз билгенден Совет Союзунун жигити деген сыйлы атка 30дан артык карачайлы тежелгенди. Аладан куру 11-не берилгенди ол сыйлы ат. Аны сылтауы карачайны көчүрүлгени була байламлы эди. Жигитке тежелгенлени асламысы ол сыйлы атны алмай калгандыла. Сөз үчүн Бадахланы Аскер, Бархозланы Аскер, Батчаланы Исмаил, Декушланы Магомед, Коркмазланы Магомед, Гаджаланы Мурадин, Канаматланы Ажу, дагы да башкала. 5-6 орден бла саугаланган карачайланын саны аз түлдү. Башынан да разы болуп, изме этилип, сыйлы атка хар 6000 карачайлыдан бири тежелгенди. Башкача айтсак, хар 1500 аскерчиден бири. Булла көргүзүмле алгыңы Совет Союзунун жеринде жашаган бир деп бир миллетте да жоктула. Болса да Карачайны уллусун гитчесин да 1943 жылны август-ноябрь айыны эксинде кыш суукла жууклашканларында Орта Азияга көчүргендиле. Халкны экиден бири кырылганына сейретерче түлдү. Өлгеллева, сабиле, тышырула, картла. Карачайны сакланганы куруда аны иш көллүгү була, тирилиги була байламлыды. Карачайны жашауында болгон шартла аны жаулары айткан өтүрүк сөзлерден башкадыла. Ол өтүрүкле иш этилип куралган өтүрүкле болгандыла. Эсимден бир заманда да кетерик түлдү, Кабартым алкарынын гостелерадиосуну өмүрлен тереннен деген көзүлүү берүүнө РСН сыйлы алеми Хабичлени Магомед була тарихчи профессор Лайпалланы Казини чакырганым. Ала Шымал Кавказны жер картасын алып келген эле. Ол карта Ленинград шахарда ата журтка завод башланганчы жараштырылган эди. Басымаланганы да 1942 жыл казанда этилинген эди. Бизни баарыбыздын да сейир тамаша калдырган бир зат эт. Карачай автоном областын арасы Микоян шахарынын аты Клухориге түрлендирилип, Карачайны жери ва Грузин СССРге кошулуп тур эди. Узак 1915 жылда биринчи дүйнө уруш барган заманда Природа деген ара журналда Буарю жерлени кийик адамларынан тазалап, мында Ресей империяны байларына, бийлерине солуу эле, санаторийле ишлерге тыйынчылсыны үсүнөн оюмла эле бир кауымла. Ол кауымла алай мурат эткен көзүлөдө ва Карачайны жаштары орус аскерледе фронтлада сермешкендиле. Дүйнөгө айтылган кийик Кавказ дивизияда куллук эткен көп Карачай жаш болгонду. Аланы араларында Георгийны толу кавалерлери, Байрамкуланы Жаттай, 2-3 кере ол сауганы алгалла Өзделлен Дауд, Боташланы Алхаз, Боташланы Сосран, ашкы куллук этип генерал чынны алгаллада болгандыла, Кырымшаухалланы Мырзакулча. Генералны сагынганыбыз була Николай Петрусевични эскермей кете алмайма. Ол 1860 жылдардан башлап Карачайны приставы болуп турганды. Карачайла аңа уллу бага сый бергендиле. Карачай тилге үйрөнсө, адетлерин, төрелерин билсе, халлери була келишсе, андан башка не керекти? 1880 жыл Кавказдан узакта Туркестанда Николай Петрусевични өлтүргенлеринде Карачайла ачка жийип, казаклар була бирге ары барып, аны өлүгүн келтирип Карачайда асырагандылы. Ол адамга Карачайла бүгүн да уллу сыпас, уллу хурмет эткелле келелли. Ма ол айтканда Карачайны байлыгы, жерини, арюлугу мындан арыда көп жылланы аны халкына жарсуу болгаллай турлугун. 19 өмүрдө Шымал Кавказдын халкларынын келечилери Осман империянын жерлерине көчүп тебирели. Ол көчкүнчүлүк тарихте мухажирликче белгилиди. Бир-бир халкланууга көбүсү көчүп кеткелли. Бу иш улуу империяланын саясатлары болгонуна кишинин да ишеги жокту. Аны үстүнөн алимле көп жерде көп түрлүү оюмлада айталла. Мухажирликни кыйынлыгы Карачайлан да бир жанда коюп кетмегени белгиледи.
Бүгүллүктө карачайла дүйнөнүн көп түрлүү кыралларында жашайдыла. Барысынан да көбү ала түрктедиле. Карачайланын культура аралыклары 2 журнал чыгарады. Бириккен Кавказ түрк тилде, карт журт карачай тилде. Карачай мухажирлеринин тудуклары Пусагатта анда 14 эл болуп жашайлы. Арт көзүлөдө көп үйүрле улуу шахарларга көчөлү. Болса да ала шахарларда да миллет культура аралыкла курайдыла. Тилини, адетини, миллет сезимин сакларга күрөшөдүле. Мухажирлерге кесилерини өз арю табигаты болгон жерлеринен айрылып, теңиз тириледе жашоо этерге түшкенди. Маол заманында көчкүнчүлөрүнүн бир кавымы Солтан Абдулхамидке болушлук тилей келеди. Буланы Анатолиянын иш жерлеринде жашарга коярчы. Анда айтады бүтө Османланын патшахы, Кавказдан келгенле мени карнашларымдыла. Ала калайда сүйселе, алайда жашарга эркиндиле. Ала излеген мени буйругумду. Ол түбөшүүдөн sonra Кавказдан келген мухажирлер жүрөклери разы жерлерде жашарга эркин болалла. Бай Карачай элледен бирине башүйүкнү куралган тарихи булайды. Бери келгенлерге үйлө ишлене тургунчу алага Конянын губернатору конакбайлык этип турганды. Ол көзүлүдө башүйүкчүлөр Коня шахарда жашагандыла. Карачайлар жаңы үйлөрүнө көчкөндөн sonra элге Юмран Хамиде деп атагандыла. Аны биздин тилге көчүрсек, Хамидни саугасы деген магананы тутады. 1918 жыл түркте патшахлык тайдырылгандан sonra элни аты башүйүккө түрленеди. Бүгүнлүктө башүйүкчүлөрүнүн сабаллары 35-40 километрге дери баралла. Har bir үйөрүнү да арбазында тракторлары, комбайналары, жүк ташыган машиналары бардыла. Кралны сапариши була будай арпа өстүрелли. 1919 жыл Карачайланы асламы Кемал Паша Ататүрк башчылык эткен ыңкылап революция жалы сүйелелли. Карачайдан чыккан мухажирлерге башчылык эткен Ататүркнү антлы теңи Бозкурт эди. Түрк революциянын баш хорламларынан бири түрк миллет бла аны тили куралганы болгонду. Түркте жашаган картланы бүгүн да эслериндеди. Ол заманларда алимлени Карачай эллеге басынып келүүчүлөрү эмда хар сөзнү, хар айтуунун маганасын соргаллары, жазып алганлары. Алимле Ататүркнү Карачай халкыны табыгыз. Аладыла бизни эрттегили да, таза да тилибизде сүйлөшкелле дегени энчи чертип, кайтарып айтайелли. Аны үстүнөн Карачай черкесинин Лелини байрагы деген область газетинде сириячы мухажирлеринин тудукларда айткандыла. Ататүрк түрк тилини тыш сөзлөдөн тазалаган ишин башлардан алга алимлени чакырып, барыгыз, Карачай элледе туругуз да аланы эмарю сөзлөрүн алыгыз дегенди. Карачай тилини буруңулугун, байлыгын улуу орус алимледе черте келгенли. 19-өмүрүнүн ахырында Францияда чыккан Мусульманин деген журналынын биринде таулуланы илму билимлери жок эсе да, жаш төлүнү үретүү амаллары жоллары бир да болмаганча мийиктиле. Бу дүйнө маганасы болгон ишке культурасы бла айткылык Европа энди жууклаша келеди деп мийик бага берилгенди. Жашообуз демократиянын жорукларына көрө куралганлыкка, Карачайлага кир жагарга, чимдирге күрөшкен кылыкла Азиядан сүргүндөн кайткандан sonra да токтамагандылы. Ол аны жарты реабилитациясынын хатасынанмыды, билген Аллахты. 1970 жыл Сабилени коруулоо үчүн Төбен Тебердиде урушну көзүндө ажымlı өлгөн Сабилеге сынташ салынады. Ол Сабилени немчалабла Блайда жашагалла өлтүрген диле деп айтылып турганды. Блайда жашагалла Карачайлла. Дүйнөнү жерлеринен келгенлер бу сынташны катында токтап, алага дуа эттирип, немчалабла мында жашаган Карачайланы өтүрүп жазылган мурдарлыкларыны, адамсызлыкларыны үслөрүнөн көп хабарла эшитип тургандылы. Блайда 1988 жыл белгили ленинградчы поэт Юрий Логинов Карачай Черкес областынын биринчи секретарына жазган кагытынан бир үзүкчүкнү келтирмей боло алмайм. Маңга бек кыйынды, саби күллеримде мында көрген ачууму эскерген. Алая аннан да кыйына бу огурлуу кишиликлери болгон адамлардын бетлерине караганды. Кимесе да болмаган затланы кураштырып, аман бетлетерге күрөшөдү буланы. Миллет сезимлерин түбетерге излеп. Бу сынташны салынганы бедишликти, бу затны иннет идеология диверсияга санайма. 1990 жылда Коммунист партиянын ара комитетинин баш газети «Правда» ала өтүрүк хабарла болгандыла. Орусча айтканда «Утка». Бизни уста чекистлерибиз жараштырган.
Кырал коркусузлукну комитети була Ставрополь крайыны, Карачай-Черкес автоном областыны прокуратураларыны органлары кураштырган иш болганы токташтырылганды деп жаза эди. Мен Карачайны хапарладан билмейми. Намысны, сыйны, кишиликни тауларынан эсе мейик тергеген, мейик салган Карачайны. Аны конакбайлыгы бүтөө Кавказга айтылады. Ал Алланы башчысы болат, куру кесини конагын Алтын Орданы эмирин Утуркуну Темирланга бермегени үчүн гунч болуп тоналганды Алалла кралы. Темирланны сенде богунуп турган Утуркуну жибермаңга, алайсыз Аслалладан куралган хорланууну билмеген аскерли блакелликме деп жазган кагытына Болат былай жооп кайтарганды. Мени оюлмазлык калаларым бардыла. Уруш кереклеримде жетишелли. Утурку мени конагымды. Жаным ичимде болгон кадарда мен аны саңа бермем. Оңум күчүм таркайгынчы аны төппесинден түгүдө түшмес. Ма ол хал, ма ол өт бүгүндө Карачайда жашайды. Ышаңгылык була, кертечилик була айырмалыдыла Карачайла. Түркнү жерде жүрген аскерлерини башчысы Шакман Акай була, Совет Союзуну жерде жүрген аскерлерини башчысы Семеллана Владимир бир көзүдө куллук өткелли. Бири НАТОда, бири Варшавский договорунун куралларында. Экиси да бир миллеттин адамлары. Былай мисалла дагы да бардыла. Карачайны сүргенден бошамаган КПСС-ны ара комитетинин секретары Суслов эртте өлгенликке аны ишин жашыртын бардыргалла табылып тургандыла. Кубандырган куру бир запты. Карачайлага кир жаккан, аланы аман бетли көргүзген кырал политика түлдү, кайда өткөн сөткенни энчи кара ишчиклеридили. Карачайла жаңы кыралда, жаңырган Ресей Федерацияда жашайдыла. Бүгүнлүктө Карачайны таулары була кыралыбызны чегини иги кесеге өтеди. Карачайланы кыралга куллук өтерге сүйген күчлөрүнүн уа не кыйыры, не чеги жокту. 1926 жыл учкуланчылага врач-окулист профессор Ачаповский жазган кагыт «Горская жизнь» газетте басмаланганды. Анда былай айтылган жери барды. Карачайдан кетерими алында, аннан айырыла туруп, бир Аллахты билген каллай биргедери баш урурга сүйеми аңга. Куру дамында, Минни тауны этеклеринде сезгенме мен Карачай халкыны жүрек халаллыгыны мейиклеген. Кавказга бүгүн жаңы көз карамла карарга, аны халкларыны жарсууларын аңлап, заманга көрө Алладан кутулууну жаңы жолларын ызлай билирге керек болганы белгиледи. Бек башуа бири-бирине тыңларга, таулук артлача бири-бирине артык сөз айтмай. Алай болса, уллу эресейне жүрек тебүүмында Кавказда эштелер.